Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жараткан затка чексиз мактоо, шүгүрчүлүктөр. Жананын сүйүктүү пендеси биздин улуу пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллах Тааланын саламы, салаваттары болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз бүгүн кыскача баяндап кетүүчү нерсе бул мусулмандардын урмат сыйы, момун мусулмандардын кадыр баркы боюнча болмокчу. Барыңыздарга белгилүү болгондой эле, мусулмандарды, ыймандууларды Аллах субханала таала бир тууган кылып жараткан. Алла таала Кур'ан-ы Каримде баяндаган: «Иннамал муъминуна ихва», чындыгында момундар бул бир туугандар деп. Баарыбыз бир тууган, бардыгыбыз бири-бирибизге үчүн жакын болгондубуздан кийин бардыгыбыздын бири-бирибиз менен болгон мамилебиз, бири-бирибиз менен болгон карым-катнаштарыбыз ынтымакта, ырашкерликтүү болуусу үчүн албетте бири-бирибиздин урматыбызды, сыйыбызды биле беришибиз керек. Бири-бирибиздин кадыр баркыбызды билишибиз шарт. Ошондуктан мусулмандардын кадыр баркы боюнча айтып кете турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси айтылган. Бул хадисти Ибн Умар радиллаху анху риваят кылып айткан. Ибн Умар радиллаху анху мындайча айткан: Айту Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ятуфу бил Каабати. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Каабатулланы таваф кылып жатканын көрдүм. Ваякул, жана ошол таваф кылып жатканда мындай сөз айткан: Ма атьябука ва атьябу рихук. Аллах таала, эй Каабатулла, сенин кандай жакшы кылып жараткан, кандай жыттуу кылып жараткан, канчалаган бир жакшы затсың деп. Ма адамука ва адаму хурматук. Жана Каабатулла, сен кандай улуу затсың, кандай улуу нерсесиң, кандай урматтуусуң, кадыр барктуусуң. Валлади нафсу Мухаммадин биядихи. Мухаммаддын жаны анын колунда болгон затка ант ичип айтамын. Ла хурматул муъмин аъзам индаллахи хурматан минка. Албетте бир эле момундун урматы, бир эле момундун кадыр баркы, урмат сыйы бул сенин урмат сыйыңа караганда жогорураак турат деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисин Абдулла бин Умар радиллаху анху риваят кылды. Бул хадис боюнча мухаддистердин айткан түшүндүрмөлөрүнө келе турган болсок, албетте пайгамбарыбыз бул жерде Каабатулланын биринчиден башталганда Каабатулланын кадыр барктуусу, Каабатулланын урматтуу, сыйлуу экендигин, Аллах тааланын алдында өтө жогору даражада экендигин айтып баса белгилеп кетти. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, Каабатулланын Масжидул Харамдын же болбосо урмат сыйына келип карай турган болсок, Каабатулланын урмат сыйы боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде айткан: башка мечиттерде, дүйнө жүзүндө башка мечиттерде окулган намаздарга караганда Каабатулланын алдында окулган, тактап айтканда Харам мечитинде окулган намаздардын сооптору 100 000 эсе көп сооп берилет деп айткан. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде айткан: менин мечитимде намаз окуу башка мечиттерде окуганга караганда 1000 эсе көп сооп берилет деп айткан. Ал эми бирок сиваху деп келтирилет хадисте. Андан башкача айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде, Масжидун Набавийде окулган намаздардан сооптору башка мечиттерге караганда жогору, эң көп болуп турат. Бирок Масжидул Харам, Харам мечитинин алдында, тактап айтканда Каабатулланын алдында окулган намазга караганда жогору боло албайт албетте. Анткени эң көп сооп берилүүчү, эң көп даража берилүүчү намаздарда, ибадаттарда жогору соопторго ээ боло ала турган бул Масжидул Харам, Харам мечити. Тактап айтканда Каабатулланын алдында окулган намаз. Мына ошол намаздын соонун көп болуштугунун бир эле себеби бул мечиттин же болбосо Каабатулланын урматтуулугу, кадыр барктуулугу жогору болгондугу себебинен келтирилет. Демек,
Кабатулла ушундай жогору даражалуу, Кабатулланын кадыр баркы өтө жогору болгондон кийин ошол жогору кадыр баркка ээ болгон Кабатуллага хитап кылып, Кабатуллага карап туруп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Ма адамука ва адаму хурматик", сенин урматтуулугуң, сенин кадыр баркың канчалык жогору турат. Бирок билип койгун да. Мухаммаддын жаны анын колунда болгон затка касам. Башкача айтканда, Аллах Таалага касам ичип, Аллах Таалага ант ичип айтып жатат. Аллах Таалага ант: "Ла хурматул муъмин адам индаллахи хурматан минк". Момундун, мусулмандын кадыр баркы, урматтуулугу бул Аллах Тааланын алдында сенин урматтуулугуңа, сенин кадыр барктуулугуңа караганда жогору деп. Демек, мындан билсек болот, Кабатулланын урматтуулугуна, кадыр барктуулугуна караганда мусулмандын, бир момундун, бир ыймандуу пенденин, мен мусулманмын деген адамдын кадыр баркы жогору турат экен. Ошол бир эле момун, мусулман же болбосо бир эле ыймандуу адамдын кадыр баркы, ыймандуу адамдын кадыр баркы деп айтылган себеби боюнча мухаддистер мындайча байымдашат. Мусулман, бир эле мусулман. Ким мусулман деп айтабыз? Ким ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах келимесин айтып, ошол келимени айтып эле койбостон жүрөктөн тастыктап, Аллах Тааладан башка сыйынууга татыктуу зат жок, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын элчиси, пендеси деп, пайгамбары деп ынанып ишенген пенделерди биз мусулман деп айтабыз. Бул келимени айтып, жүрөктөн тастыктап, ишенип эле коюп, башка Аллах Тааланын буйруган өкүмдөрүн аткарбастан, башка Аллах Таала тыйган нерселерден тыйылбастан күнөөкөр пенде болсо дагы бул мусулмандын кадыр баркы Кабатулланын алдында жогору турат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисинде, жогоруда баяндап кеткен хадисте, ла хурматул муъмин адам деп айткан. Мындайча айтканда, бир эле момундун, бир эле мусулмандын урматтуулугу жогору турат деп айткан. Ошондуктан эгерде алып көрө турган болсок, арабызда бир канча инсандар бар. Алар намаз окушат. Күнүгө 5 убакыт өзүнүн чекесин жерге тийгизип, Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткарат. Аллах Таала парыз кылган намазды аткарышат. Аллах Таала парыз кылган орозону кармашат. Аллах Таала парыз кылган ажылык амалын аткарышат. Өздөрүнүн малдарынан жекеттерин беришет. Мындайча айтканда, жалаң сооп иштер менен гана элек болот. Бул инсандардын кадыр баркы, демек, Аллах Тааланын алдында мындан дагы жогору деп билсек болот. Ошондуктан, урматтуу мусулман бертугандар, бардыгыбыз мусулманбыз, бардыгыбыз момунбуз, ыймандуубуз. Бардыгыбыз бири-бирибизди урматтап, кадырлап жүрүшүбүз керек. Эгерде биздин кадыр баркыбызды, өзүбүздүн бири-бирибиздин кадыр баркыбызды кадырлабасак, урматтабасак, албетте башка диндегилер, башка динди тутунгандар бизди кадырлап, урматтап берүүсүнө албетте ишенич жок. Ошондуктан барыңыздарды, мусулман бертугандарды бири-бирибизди кадырлоого, урматтоого, сыйлоого чакырып кетемин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.